Ал эми биздин айылыбыздын ушул жашоочулары бул жерде окуучуларыбыз илим билим деңгээлини көтөрүш үчүн Адакам акабыз ушул жерге элдин суранычы менен ушул мектеп ошол Адакам Кимсанбаевичтин демилгеси менен салынган. Бюджет жок маалда ушул мектепти салып, анан бул жерде дагы бир балдар спорт менен машыгуу үчүн элдердин суранычы үчүн ушул спорт залын кошо салып берди. Себеби бул жерде балдар спортко катышабыз деп башка коңшу айылдарга барып, ошол жерде спорт залдарда машыгып, кайтканда урушуп, талашып, ошондой болбосун деген максатында ушул спорт залын кошо курулуп калды. Бул кишинин дагы ушул спорт залга чоң салым бар. Ана бул жерден канчалаган илимди билимди жаштары чыгып атат, Кудайга шүгүр. Бул кишинин мээнети текке кетпейт. Себеби артта ушул балдар бар. Бул балдарды бүгүнкү күндө ушул мектепте оокаттандырат. Ошол Кимсанбаевичтин, Адакам Кимсанбаевичтин себеби менен ушу балдар бүгүн ушул жерде курсагы ток, илимге берилип, спортко катышып, ошол сабатыны жакшы окуп кетишет. Биз бул киши менен сыймыктанабыз. Кудайга шүгүр, азыр айылыбыздан 2 батыр бар, Советтер Союзунун батыры. Дагы бир батырыбыз бар. Бул ушул Адакам Кимсанбаевич. Бул киши Кыргызстан үчүн батыр деп эсептейм мен. Мына жолдорго жардам берди. Ана бизге немени 2 героюбуз бар, биздин Союздун, Советтер батыры. Экөөгө мына жолдун боюнда көргөн дурсуң, үстүнө тургузуп берди. Мына ким кылып атат муну? Мунун кызматы. Буга окшогон иши жүзө көп, мен билбегенден дагы көп. Элге кыламын деп жүрөт да, баары көмүскө жүрөт. Ушул чекедеги эгилген арча ушул Адакам Кимсанбаевичтин ушул өлгөндөргө бир сабап катарында акырет үчүн дагы пайдалуу нерселерди кылган. Ушул жакшыны да жаманда унутуп калабыз. Бул жердеги адамдарды биз унутсак дагы ушул арчалар эч качан унутпайт. Бул жерде дайым сабап айтып турат ушул. Бул ушул кишинин демилгеси менен ушул арчалар коюлган. Мына бүгүн бой жетип, жазга көгөрүп канчалаган сабап жазып турат бизге билинбеген. Бул мечит ушул айылыбызга түштү. Бул жерге ушул Адакам Кимсанбаевичтин атасы ушул жерде жашап өткөн, ошол кишилерге сабап үмүтүндө мечит салынган. Бул кишиге ушул Абилаз акабыз баш көз болуп, ушул аталарга ушул жерде адамдар намаз окусун, сабап болсун деп ушул мечит салынган. Бул жерде дагы өзүңүздөр көрүп турасыз, ушул арчалар эгилип, ушул жерде намаз окулуп, ушул өткөндөргө Куран окулуп турат. Инсан акырет үчүн ушул жерде ибадат кылып турат. Ушул мечит дагы Папа Кимсанбаевич деген абасынын атыга коюлган мечит. Ушундай сабаптуу иштерди дайым аткарып турат. Ортодо Шорсу деп коет, бир чоң канал бар. Ошо каналды аркы берки эки жака өтүш үчүн бул жерде жыгач көпүрөк болгон. Ал жерден техника өтө албастан малдар баягы жыгач чирип калгандыктан ал жерге путу түшүп, канчалаган малдар түшүп, ал жактан көл келип толгондо кампырабат. Ушул көпүрөбүздү басып кетет эле. Басып адам киндигиден кечип өтөт элек. Анан ушул жерге Адакам Кимсанбаевич ушул жерге келип, ушул көпүрөктү ошол киши салдырган. Жакшынакай заманбап кылып эки чекелерин цемонттоп, швейлерден калыңдардан коюп үстүгө темир көпүрөк кылып, азыр эми ушул КамАЗ өтсө болот. КамАЗ өтөт, чоң жүк ушул жерден өтүп атат. Машиналар кирпич жүктөп өтүп атат. Ошолорго туруштук берип атат. Ушул көпүрөк, ушул киши жана Шорсу. Эң сабап ушул көпүрөктө. Сабапты бизге караганда жакшы түшүнгөндүктөн ушул көпүрөктө эки жакты, эки бетте байланыш кылып турган ушул көпүрөгүбүз. Ушул көпүрөктө
hamma akabız salib bergan.